Assalamu alaikum, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Бул албетте кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү старт алды. Бүгүн биз кайрадан Ысык көл жергесиндебиз. Ысык көл областы Каракол шаары. Каракол шаарынын ичинде Бөрүбаш айылы бар. Ошо Бөрүбаш айылында таланттуу сонун апаларыбыз бар. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Биз азыр таланттуу апалардын чоң талантына күбө болобуз. Ассаламу алейкум. Мына урматтуу телегөзчүлөр, ошентип Бөрүбаш айылындабыз. Жанагы айткандай, апалардын сонун ырына дагы күбө болдук. Бөрүбаш шайыр апалар тобу азыр ушундай дасторкондун үстүн сонун кылып даярдаган экен. Ушул маалда мен апалардын ар бирине өз колум менен чай куюп берем. Апалар кандайсыздар? Мындай жакшыбы? Азыр мындай кылалы, ушул топтун жетекчиси катары мен сизге кайрылгым келип атат. Ушул топту сиз кантип түптөдүңүз, кантип түзүп калдыңыз? Эми шайыр апаларды топтогондо дагы айыл ичинде ырга, бийге, деги эле музыкага жөндөмдүү апаларды тандап көрдүм. Анткени биздин Кыргыз мамлекетинде жерлерде апалардын жакшынакай шайыр апалар тобу түзүлүп атпайбы? Ошол дагы мага кичине түрткү болду окшойт. Анан айыл ичинде ар кандай маданий иш-чараларды өткөргөндө ушул апалардын арасынан, шайыр апалардын арасынан ырдап, жакшынакай өзлөрүнүн нуска сөздөрүн айткан апалар бар да. Анан ошолордон топтоп бир шайыр апалар тобун түзсөмбү деген бир ой келген. Анан ошол ойду буюрса бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашырып биздин айылга, ал эмес могуреки биздин Ысык көл областынын райондорунда бир канча жерлеринде жакшынакай апалар ырларын ырдап
Алды жакшынакай грамоталарды алып, элге анча мынча болсо да таанылып калдык. Азыр таланттуу апалар көп да. Мисалы Шайыр апа деп атасыздар, дагы бир жакта Асылзат апа, дагы ушундай апалардын баягы өнөрлөрүн өзлөрүн көргөзүп атат. Эл алдында бардыгы тең. Бул Кыргызстанда дагы бир чоң жетишкендик. Себеп дегенде апалар деселе, аталар деселе небере багып, анан үйдө эле отуруп калышкан. Муну бардык апалардын бардыгы тең айтып келатат. Бирок азыркы тапта небере бакканга да жетишип, анан бул ырдаган ден соолукка биринчиден өтө чоң пайда болот экен дейт. Мунун да чындыгы бар экен. Анан айтып келет элибизде, эгерде жакшы ырды отуруп алып уккандан тажасаң, туруп алып дейт. Чынбы? Анан сиздердин ошо элибизге кандай мындай өзгөчө шайыр апа болгонуңуздарды көргөзө аласыздар? Эмнеңиздер менен өзгөчөсүздөр? Эми эл ичи өнөргөнчү деп айтат эмеспи? Биздин айладагы өзүнүн өнөрлөрү менен, жакшынакай ырлары менен таанылып аткан апаларыбыз бар эми. Арасынан айтып кете турган болсом, биздин ошо апалардын арасында профессионалдагы апалар, ырчы апаларыбыз бар да. Мисалы үчүн төрдө отурган эжеден баштасак, бул Гүлжамал эжебиз дагы өзү музыкалык билими бар. Мектепте бир канча жыл мектепте мугалим болуп иштеп, музыка сабагынан. Анан азыркы учурда ардактуу эс алууда. Андан кийинки Турсун эжебиз дагы биздин Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинде иштеп, музыка факультетинде иштеди. Анан бүгүнкү күндө дагы эжебиз ардактуу эс алууда. Андан кийин Токон эжебиз болсо биздин мектепте мына 40 жылдан ашык математика мугалими болуп иштеп, бүгүнкү күндө да иштеп атат. Кыргыз Республикасынын мыкты билим берүүнүн мыктысы. Токон апага, азыр Токон апа менен токтогум келип турат ушул жерден. 3төн бирин тааныштырып атпайсыздарбы? Токон апага ошо буга чейин математика баягы мугалими болуп жүрсө, анан ырчылык жагына кандай жакшы ырдайт деген ойдосузбу сиз? Абдан жакшы ырдайт. Абдан жакшы ырдайбы? Экия Мукамбетовдун ырын созгондо абдан жакшы, баарыбыз тим эле эл журттагы жакшы таанышат ошол ыр аркылуу. Анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө да абдан кызык, себеп дегенде ушундай математика мугалими ушундай келип жалпы элге өнөрүн тартуулап, ушундай шайыр апалар арасында анан өр баш шайыр апалардын атын чыгарып ырдайбыз деп ушинтип даярдангандан кийин келиңиздер. Биздин көрүүчүлөр үчүн бир жолу ырдап бериңиздер. Erkelep jap-жаш балача, сүйлөйсүң бир сөз талаша, бакыттын минип кемесин, күлөдө калам жанаша, күлөдө калам жанаша. Терим тамчылап, эмгекте жанды камчылап, чалыккан кезде күч берип, жагасың ойго шамчырап, жагасың ойго шамчырап. Тиген күнүмсүң, анан күнүмсүң, өчүрө көрбө жарыгын, өчпөсүн менин үмүтүм, өчпөсүн менин үмүтүм, өчпөсүн менин Сонун экен чындыгында. Баягы апабыздын 40 жыл математик болгону менен бирок таланттын баарын ичине катып алып жүргөн окшойт.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бул чай үстүндө сырдашуу берүүсү апалардын айткандай ыры дастанын экен, өзгөчө бир талант, дагы бир жолу кайталап өтөм болгон эмес. Бул чындыгында көп убакыт, 40 жыл математика сабагынан мугалим болгон, азыр болсо ошентип өзүнүн талантын элибизге көргөзүп атат. Анан эжеке, сизге дагы кайрылгым келип атат. Ушул топтун жетекчиси катары, ушул топтун түзүлгөнүнө канча убакыт болду дедиңиз? Эми ушул биздин Бөрү баш шайыр апалары топтун түзүлүшүнө буюрса, мына 2 жылдан ашып калды. 2 жыл. 2 жылдын ичинде канча эжеке апалар бар ошондо? 12 апабыз бар азыр. 12 апабыз жакшынакай ырдап жүрүшөт. Баарыңыздар тең топтун башынан баштап чогуу келатасыздар же кечирээк кошулгандары дагы барбы? Бирөө кичине кечирээк кошулуп калды, ар кандай себептерге байланыштуу. Ушул топтун ичинде абдан жакшы бир апабыз бар эле, Ак башылык апа. Көп жылдан бери ушул бизде катышып жүргөн. Ал апабыздын көзү өтүп кетти, бирок ошонун ордун мына бүгүнкү күндө Назгүл кызы жакшынакай аткарып, ырдап, апанын жолун улантып жүрөт. Биз абдан кубанабыз. Апанын ордун жоктотпой кошулуп биз менен ырдап жүргөнүнө. Өнөрүң болсо өргө чап дейт. Анан мындай талантты катканга болбойт. Баягы кадимкидей эле каптын түбүнө швегени катып алганда эле бир күн тешилип чыгат экен да. Ошондуктан мындай талантты катып жатып алсаңыздар, айтып коюшат го, тигил жакта дагы сурак бар депчи. Ошондой тигил жактан да сурайт экен. Мен ушундай талантты сага берип туруп бул жарык жашоого жиберсем, эмне үчүн ошону элге көргөзгөн жоксуң деп. Ошондуктан колдон келишинче аракет кылышыңыздар керек экен. Анан ушул 2 жылдын ичинде жетишкендигиңиз жөнүндө айтып бериңиз. Биздин ошо 2 жылдын ичинде, айыл ичинде кандай майрамдар болсо, сөзсүз түрдө ошол майрамга барып биз өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү тартуулайбыз. Андан сырткары мына Тоң районуна барып, Тоңдун акиминин атынан бир жакшынакай ардак грамота алып келдик. Аяка да концерт коюп, андан кийин мына Ысык көл районуна барып, Ысык көлдүн акиминин грамотасын алдык. Ак Суу районунун акиминин грамотасын бир нече жолу алдык. Кыдыракен тоюна бардык. Бир топ тойлорго барып, жакшынакай грамоталарды көрөсүздөр. Сиздер эми баягы тойлорго көп барат окшойсуздар. Бир топ тойго бардык дегениңиздерге. Улуу инсандардын, атактуу инсандардын тойлоруна бар. Мен ойлоп атпайм, кадимки жанакы биздин үйлөнүү той же 60 жаш, 50 жаш дегендерге барып, мындай акча таап атат экен депсиздер. Маарекелерге бар. Арык мырзанын тоюна бардык. Көчмөндөр оюндарына бардык. Кырчын жайлоосуна барып, аякта дагы катышып ырдап келдик. Анан ушу мен ойлойм, ушу апалардын деле ошондой четке чыгып ырдап келгени дагы ушунчалык бир күч берет, дем берет, энергия берет деп ойлойм. Анан кээде апалар репетиция учурунда тамашалап айтып калышат. Үйдөн абдан чарчап, башым ооруп турду эле, бияка келгенде кандайдыр бир эс алып, жүрөктү аурубай, башты оорубай калды дешип, ушундай абдан баягы берилип, ырдагандыкыбы ушунчалык жакшынакай эс алып кетишет. Мен музыкант байкеге кайрылгым келип атат. Ошо биздин топтун музыканты биздин Жылдызбек агайыбыз. Ошо башынан баштап биз бир ооз эле сөзүбүз менен келип мына бүгүнкү күнгө чейин жакшынакай кайсы маалда чакырсак келе калып, музыкасын чертип, апаларды ырга жакшынакай үйрөтүп аткан ушул киши Жылдызбек агай. Апабыз айткандай, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, агайдын дагы эмгеги өтө зор экен бул жакта. Анан бардыгы тең, агай жок болуп калса, чынында күтүп калышат экен. Анан агай мындан кийин күттүрбөгөнгө аракет кылыңызчы. Эми бул шайыр апалар, шайыр эжелер менен иштеп атканыма 2 жылдын жүзү болду. Жаңы уюштуруп атканда ушу Замир эжебиз чакырып, кеңешип, моундай бир инициатива болуп атат. Агай кандай дейсиз деп чакырды эле. Анан мен баарын колдоп айткан сөзүм. Анан эжелерди бир сыйра өзүм угуп, анан баарын ушунчалык өзүмдүн кичине болсо да элегимден өткөрүп, анан эжелерге таң калгам да. Себеби баягы эжелерибиздин, мен ойлогом да, эми айылда болса, булар айылда жашаса, анан буларга эми аябай көп күч аракет кылыш керек го деген оюм. Андай болгон жок да. Себеби эжелерибиздин арасында профессионал ырчы эжекелерибиз бар экен.
илгертен бери Нарын драм театрында иштеп келген эжелер бар экен. Ысык көл областтык университетинде музыка бөлүмдөрүндө иштеп, ошол жерлерде хор менен иштеген эжелер бар экен. Анан мага абдан жеңил болду. Жада калса мен даже бул бир жерлеринде эжелерден мен өзүм да үйрөнгөм көп нерселерди. Себеби өмүр бою жашагандан кийин өмүр бою окуш керек, билиш керек, үйрөнүш керек да. Анан ыраазымын. Жаңы эле баштаганда чу дегенде эле иштеген ишибиз, алдыга койгон максатыбыз алдыга жылып кетти. Эч кандай деле кыйынчылык болгон жок. Эжелерге мен айткан нерселерди эжелер аткарып, эжелер айткан нерселерди мен аткарып, бири-бирибиз менен эл шаркак болуп, монтип жардамыбызды көрсөтүп, мына ушу 2 жылдан бери ушул иштеп келе атабыз. Көптөгөн мааракелерге бардык. Көптөгөн могул областтык масштабтагы, райондук масштабтагы, шаардык масштабтагы мааракелерге катышып, аларда катышкан жерлерибизде дагы жакшынакай алкыштарыбызды, жакшынакай жылуу сөздөр, каалоо тилектерине ээ болуп келатабыз. Эми эжелерге эмне каалайм? Биринчиден ден соолук каалайм, өмүр каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун эчекелер. Бул оңой эмес да, айылдын турмушун баарыбыз жакшы билебиз. Аябай оор, татаал, үйдөгү тиричилик, балдарды тарбиялоо, неберелерди тарбиялоо, андан кийин андан башка өзүнүн жеке турмушу иштери. Анан ошолордун баарынын арасына мондай чыгармачылык ишти дагы кошуп, ошолорду чогуу бир тизгинде алып кетиш бул өтө эле оор нерсе. Аны көпчүлүк апаларыбыздын, эжелерибиздин колунан келе бербейт да. Ошондуктан эжелерибизге мен тилегеним баягыдан бери ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалайм. Аман болуңуздар. Мен ар дайым сиздер менен дагы буйруган канча жылдар буйрат, Кудайым буйруганын жолунда, чыгармачылык жолунда сиздер менен иштеше берем. Бар болуңуздар. Мен сиздер менен иштешкениме ушунчалык өзүмдү чоң кубанычта, чоң чыгармачылык бакытта көрөм. Рахмат. Азыр дагы бир сизге суроо. Мисалы үчүн көп бизге келип калган маэстролор дагы бар. Алардын интервьюларында айтып коет. Ушундай көпчүлүктүн алдында дирижер болуш өтө оор деп. Анысы кандай? Бул жакта ушунча апанын астында сизге кандай болот? Жок, мен эч кыйналбайм эжелер менен. Эжелерди биз уже 2 жылдан бери мына түшүнүшүп калдык. Көз ирмейбизде эле кайсы жерде канчалык такт, кай жерден киришибиз керек, кай жерден уже бүтүрүшүбүз керек. Анын баардыгын тең өзүңүз үйрөтүп атасыз. Ооба, уже бири-бирибизге үйрөтүп, бири-бирибиз менен уже чыгармачылык алака болуп, уже көпчүлүк чыгармаларыбызды уже баягы айтканда ушунчалык эметип алдык да, калыбына келтирип алдык. Чоң рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик болсун. Ушундай апалардын батасын алып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр айткандай эле, жанатан бери бул жакта эжекелердин баардыгы тең көпчүлүгү менимче маэстро, музыкант байкеден баштап ишенишет окшойт. Чынар эже, сизди алыскы Нарында иштеген дейт да, ошо көп жерлерде ошо музыка чөйрөсүндө жүргөн деп айтышып атат. Анан бул жакка сиз кантип келип калдыңыз? Мен эми бул жерге баягы кыздын жүрбөгөн жери жок да. Мисалы үчүн шартка байланыштуу ушул жака турмушка чыккам. Андан мурун мен ошол Нарында окуп мектепте, анан 10-11-ти бүткөндөн кийин Бишкектеги баягы эстрадный студия ачылганына 2 жыл болгон. Ошондо биринчи, экинчи курс болгон Алтынбек Сапаралиев, Анарбек Ибраевдер, азыркы баягы атактуу ырчылар экинчи курс болгондо мен биринчи курска барып тапшыргам. Ошол убакта Келдибек Ниязов деген азыркы куудул жүрбөйбү, ал разговорный жанрда болчу. Раматылык баягы Ошто да диктор каза болуп калбадыбы? Аты ал да каза болду, тиги дүйнөгө өтүп кетишти. Андан кийин анан Нарын театрында Раматылык жолдошум биринчиси каза болуп калган, ошол экөөбүз чогуу иштештик Нарын театрында, Муратбек Раскулов атындагы драма театрында. Ал жерден көп жыл эмгектендим. Анан Раматылык Канымкүл Досмонбетова, Сейит Казандарбеков, Кара Сартовалар менен көп залкар
ушундай инсандар менен иштештим. Көп режиссерлордун колунан өттүм. Медирбек Назаралиев деген атактуу ушундай режиссер болчу. Рысбек Кемпирбаев деген көпчүлүгү көздөр өтүп кетти. Бобек Ибраев ал кишинин да көзү өттү, ошолордун колунан чыккан. Нарын театры өзү музыкалуу драма театры болгондон кийин ыр жагынан дагы, драма жагынан дагы күчтүү артисттер болчу да, аяктачы. Ошол анан турмуш шартка байланыштуу берип баштадым. Бияктан мындай эс алуудамын, неберелерди багып коюп, анан ушу Замира ушундай өзү таланттуу, анан ушундай предлагать этип чакырып барды. Анан эми алтыным ушундай Шайыр апанын ичинде жүрөм ырдап. Шайыр апа болуп ырдаган жагып атабы сизге? Аябай жагат. Мен ушул Шайыр апа болбосом боло элек деле ушул концерттерге, немелерге катыша берчүмүн да. Мен такыр мындай өзүм сагынып турам сахнанычы. Мына күмөндөрлөр азыр көпчүлүгү Майрам Дүйшекеева деген ырчы бар, азыр оркестр менен ырдап жүрбөйбү? Баары наам алып, аякта өсүп, өнүп ошол. Бул дагы жетишкендик. Ошол жакта сиз айтып аткан инсандар алар да ошондой чоң жетишкендерге жетишсе, сиздин дагы бул чоң жетишкендигиңиз ушул бөрү баш Шайыр апалар менен чогуу ырдаганыңыз. Рахмат сизге. Сиз дагы ден соолукта болуңуз. Ошондой жетишкендиктер дагы да боло берсин. Анда сиздердин араңыздарда ушундай Шайыр апалар тобунун арасында Анара Отегенова Шайыр апанын аткаруусундагы кийинки ыр болсун. Батсаң ичине, каратпай телем өзүңдү, карашы бузуп кишиге. Карасаң башка кишиге, кан толо түшөт ичиме, эриксе жүрөк булку Жанаша калсаң кичине, жалдырап карайм жүзүңө. Балекет кылбасаң экен, башканын кирип түшүнө. Elestep жүрүп өзүңдү, эсчинди болуп каламбы. Кыйсып ыргылдың санамды, кыргыздан сендей табамбы. Сыртыңдан жүрүп кызганып, сыркоолу болуп каламбы. Батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн, көңүлү бузук кишиге. Караның болуп кичине, каректин батсаң ичине, каратпай телем өзүңдү, карашы бузук кишиге. Менен пайда жок, мени сүйегер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жок, мен сүйгөн менен пайда жок.
чындыгында өзгөчө комуз менен дагы сонун чыгарма болду, урматтуу делегөчлөр. Азыр мен кайрадан эле ушул бөрү баш шайыр апалар тобуна кайрылгым келип атат. Булардын арасында мисалы үчүн апалардын да кийип турган сонун ушундай өзгөчө кийимдери бар экен. Анан ушул кийимдерди мындай өзгөчө кылып тандап, мындай тигиш керек, мындай кылыш керек, жоолукту мындай салыш керек деп даярдап турган Света эжекебизге кайрылгым келип атат. Света эже. Ушул кийимдерди өзүңүз колуңуз менен тигесизби? Эми бул кийим боюнча айтсак, эми албетте шайыр апалардын баары эле ууздар колдорунан келет, өзлөрүнүн көйнөктөрүн, формаларын кээ бирлөрүн өзлөрү эле тигип алышат чындыгында. Өзүбүз эле тигебиз. Анан кээ бир формаларыбыз болуп калганда ортобузда бир эжебиз бар, ал ушу бүгүн келбей калды. Ошол эжебиз эмебиз размерлерибизди алып, жакшынакай кандай заказ берсек ошондой кылып тигип берет, оюбуздагыдай. Анан негизи өзлөрү деле уус апаларыбыз көп костюмдарды өзлөрү эле тигип алышат. Жакшынакай. Сиз эмне кыласыз ошондо, эмнесин тигесиз? Мен өзүм эме юбка, эмелерди өзүм деле тигем. Жакшынакай. Дизайндарын жасайсыз. Дизайндарын жасап, ооба, албетте дизайнсыз болбойт да. Дизайндарын жасайбыз. Албетте кеңешип, мондай кандай кылсак болот, апалар мондай түшүрсөк болобу дегендей кеңешип, анан баарыбыз чогулап, ушул жери жагат, мындай кылсак болот деп туруп анан ошол менен тигебиз. Ушул шайыр апалардын арасына кантип келип калдыңыз? Эми бул шайыр апалардын арасында мен негизи бул айылда жашайм да, анан көп эле айылда ыркеселер көп болчу да, эми азыр деле болуп эле атат. Ошо ыркеселерге мен калбай катышып жүрчүмүн, комуз жерди ырдап. Анан ошонун деле таасири болуш керек. Анан мен деле музыкасыз турбайм, өзүм деле музыка жандуумун. Анан шайыр апалар дегенде өзүм дилим менен эле кошулам мен. Ырдамайынча болбойт экен, ырдашыбыз керек экен. Эми айтса айтпаса биз деле небере чөйрөлөрүбүз бар, алар менен илешип үйдө отурабыз. Анан ошентсе деле ар нерсенин эмеси өзүндө да, анан биз деле кичине бир аз өзүбүз кичине көңүлүбүздү көтөрүп отургубуз келет, ырдашып, баарлашып, сүйлөшүп дегендей. Ошондон бери ушу эркесе шайыр апалар уюшулгандан бери катышып келатам. Жакшы, жетекчибиз да жакшы, шайыр апаларыбыз аябай жакшы. Жакшы жашат. Мына урматтуу телегөчлөр, бул жакта шайыр апалардын баардыгы тең. Бул эле бөрү баш шайыр апалар тобу эмес, баардык шайыр апаларга барганда баардыгынын тең. Ар биринин өзгөчө колунан келген кызматтарын кылып жүрүшөт. Азыр эми ушул шайыр апалардын өзлөрүнүн дагы бир сонун ырынан кийин дасторконго сонун таттуу даам даяр болуп калган экен. Ошол даамдын үстүнө жолугабыз. Мына урматтуу телегөчлөр, ушундай өз колум менен ысык чайдан куюп берип аттым эле. Бул жакта Назгүл Токтоева эжекебиз ушул дасторкондун баардыгын даярдап, анан бул эмне деген тамак экенин мен билбейм, бирок бир өзгөчө сонун тамактардын бири экен. Сонун жыттанат экен бул жагы дагы. Анан бул тамакты эжем өзү айтып берди. Тамагыбыздын аты мампар. Ошону силерге арнап жасадык. Шайыр апалар түзүлгөндөн бери мен мына 1 жыл эле болду го кошулганыма. Ушул шайыр апалардын арасында мен энем катышчу, Калбүбү деп. Анан көзү өтүп кетти ушу мамамдын. Анан ушу энемдин өнөрүн калтырбай, ошо энемдин кийген кийимин эч кимге бербестен өзүм ушу шайыр апаларга кошулдум. Катышып атам. Ушул жактын азыркы тапта эң кенжеси
баарлап сизди кыйнап дасторконду даярдатып тамакты жасатып атат. Жок. Мен өз дилим менен, өз калым менен жасайм баарын. Ар дайым Шайыр апалардын батасын алам. Бата менен эл көгөрөт дегендей батасын алам. Булар менен тең чогуу ырдаганга аракет кылам. Бир жылдан бери үйрөндүңүзбү ырдаганда? Үйрөнүп калдым. Буга чейин ырдап жүргөнсүз? Ырдап жүргөм, эми өзүмчө эле ырдайм мындай. Анан үйрөнүп калдым, кошулуп калдым. Бул тамакты эмне себептен мындай тамак жасадыңыз? Эмне деген өзгөчөсү бар? Мампар. Мампар бул деген негизи мампар казактын тамагы, кыздык эмес деп айтсам болот. Өзгөчөлүгү ошо жеңил күндүзгү тамак деп ойлойм. Анан ошону жеңил тамак болсун деп Шайыр апалар бир аз кичине даам остийсин деп, силер да остип кетсин деп ошону жасадык арлап. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул өзгөчө тамак деп ушул эжекем жакшы эле мактап өттү. Бул айтты, кыргыздардын тамагы эмес, казактардыкы деп. Анан азыр биз даамын көрүп туралы. Ага чейин ушул бул жакта Шайыр апалардан ырдап турсун. Апалардын ыры да сонун, ушундай тамагы да сонун экен, өзлөрү мактагандай бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, муну силер бир күнү ушул апаларга жолугуп калсаңыздар, тамактын даамдап силерге жасап берсе, анан ошондо түшүнөсүздөр. Бирок мен муну сөз менен айтып жеткире албайм. Бирок азыр ушул эфирибиз соңуна чыгып бараткан маалда ушул топтун жетекчиси Замира айымга мен кайрадан кайрылгым келип атат. Ушул топту, мисалы үчүн, бир кишинин жалгыз чыкканы, бир 3 минуталык ырдаш, бул өтө кыйынчылык, өтө оорчулукка турат. Анан ушунча апа менен ары бери жүргөндө бардыгы тең кыйынчылык жаратат. Анан сиздерге ошол маалда демөөрчү деп коет, спонсор деп коет. Ошолордон жардам бергендерден барбы? Эми ушул Бөрү баш Шайыр апаларын түзүп баштаганда эле биздин айыл өкмөткө кайрылдым да. Айыл өкмөткө кайрылып, ушундай түзгөн атабыз бир аз болсо да жардам бересизби деген ой пикиримди айтсам, ал киши тим эле колдоду. Ал жигиттин атын айта кетейин, Марат Өмүрбеков деген биздин мурунку айыл өкмөтү болчу. Ошол балабыз баштап берди, абдан жакшы баштап берди. Андан кийин азыркыдагы Урмат Шаршеев деген айыл өкмөтүбүз мына бүгүнкү күнгө чейин жакшынакай спонсор болуп, көйнөктөрүбүздү тиктиргенге жардам берип, акчасын берип атышты. Аны эми айыл ичинен дагы спонсорлор чыгып, Ахметов Алмаз деген жигитибиз эң биринчилерден болуп, абдан ыраазыбыз эми. Эң биринчилерден болуп, биздин Шайыр апаларга 2 комуз алып берди. 2 ооз комуз алып берди. Анан ошондон кийин эле, ушундай колдогондон кийин эле өзүнөн өзү иш шарт жүрөт экен. Абдан жакшы болуп кетти. Андан кийин Бишкектен келген Кабылов
Дамир деген балабыз аккордеон алып бергенге жардам берди. Ошентип мына аккордеонист абабыз, агайыбыз дагы мына аккордеонду чертип, спонсорлор туш-туштан колдоп турса, абдан жакшы болот экен, жеңил да болот экен. Биз да ушул жерден айтпай кеткенге болбойт. Өмөйүба Лиза эжебиз дагы Шайра апалар да бүгүн келе албай калды. Ал дагы ушунчалык жакшынакай спонсорлугун көрсөтүп турат дайыма. Кыргызбаев Токпай деген абабыз көрсөтүп турат спонсорлугун. Мына ушундай спонсорлор колдоп турушат. Колдоп тургандан кийин айылдын дагы кичине болсо дагы атагын чыгарып, эли журтуна жакшынакай өргүүлөрүбүздү арнап турсак деген эле бир жакшы тилектер. Апаларыбыз аман эсен болушсун, ырдап, шаңданып жүрүңүздөр апалар. Күлкүдөн солуктун мүлкү дейт, күлүңүздөр. Аман эсен болуңуздар. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Ушул ар бир айткан аруу тилектериңиздердин баардыгына мен да коштум. Ошол сиздерге демөөрчү болуп аткандардын баардыгына тең ошо жалпы биздин телеканал Пирамида каналынын атынан ыраазычылыкты билдирип, салам айтып коюңуздар аларга дагы. Алар да оорубасын. Сиздерге канча ушундай кол кабыш кылып жардам берип атса, алардын иши мындан да илгерилеп жүрүшө берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул албетте кайрадан эле Шайра апалар менен болдук. Бөрүбаш Шайра апалар тобу менен болдук. Эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын алдында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин кайыр.